Саламатсыздарбы, Манас ТВнын көрөрмандары жана автопортреттин көрөрмандары, бүгүн сиздер менен кайрадан амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Жана алпарчусу мен Нурайым Кудабаева. Жана бүгүн дагы студиябыз кур эмес. Бүгүн дал ошол кино маданиятына өзгөчө чоң салымдарды кошуп келе жаткан агайыбыз бизде студияда. Кино режиссер Артыкбай Сүйүндеков. Саламатсызбы агай? Кандай келип алдыңыз? Анаңыз жакшыбы? Рахмат. Агай, бүгүн сиз тууралуу сүйлөп, сиздин портретти чегенге аракет жасайбыз. Даярсызбы? Даяр. Жарайт. Алгач эле дал ушул балалыктан сөз кылгым келип атат. Сиз ушул кайсыл доордо кандай балалыкты өткөрдүңүз деген суроо. Мен балалыгымды менимче эң жакшы убакытта, жакшы заманда, жакшы маанайда өттү. Эndi bir чети шаардык 50%, 50% айылдык. Талас шаарында, Талас делеми ал убакта чоң эле айыл болчу. Токойдун жээгинде үйүбүз ошо Токойго жакын болчу. Токойдо сууда эртемнен кетип ачка кечинде келчим, бир-эки балыкты кармап алып. Ошо мен ыраазы болуп, сүйүнүп. Ошол айылда, ошотун Талас шаарынын тегерегинде айылдарда турдук. Мурда Ленинполь деген азыр Бакаятада 3 жыл турдук. 6-чы, 7-чи, 8-чи класс. Анан кийин Фрунзеге көчүп келдик. Ошондон бери Фрунзедебиз. Сонжоп болду. Агай, ошо балалыгыңызда мисалы кайсыл оюндарга аябай кызыгып ойноп, бир кандай десем, баардык нерсе балалыктан башталат эмеспи? Ошол балалыктагы бир таттуу күндөрдөн үзүндүлөрдү окусак. Балалыкта бая баардык балдардай эле кышында чүкө, канки, чүкөлөр эле эмесин чыгардык. Акейсин таанычысыз агай. Муштун үстүндө да, суукта да үшүбөй, эрикпей, тажабай чүкө ойнодук, футбол ойнодук. Токойдо жүрдүк. Ар кандай нелер. Бирөөлөрдүн бактарына кирдик, өзүбүздүн бакта алма, алча бар болсо да балдар менен урдап жеген таттуу дедиңиз агай. Жакшы экен. Ал эми мектеп курагында кайсыл сабакты өзгөчө сүйүп окугансыз? Кандай окуучу элеңиз негизинен эле? Эми жалпы мектепте мындай сүйүктүү сабагым деле жок болчу. Билем, кээ балдарда мүмкүн бардыр. Болгону гана Таластан көчүп келгенде Фрунзеге физика, математикалык мектепке түшүп калдым. Түшүп келип. Ошо жерден кыйналдым. Физика, математика, химиядан, анткени айылда бая кичине начарыраак мектептер. Анан ошондо математикага жакшы тырыштым, кандайдыр көңүлүм эмет. Ошондон кийин инженер болом деген кесипке даярдандым. Политехке өттүм. Политехте 2 жыл окугандан кийин, анан кийин кино деген оору башталды. Кашада дегендей башталды. Ошондон кийин киностудияга көрөйүн дедим. Бул кандай экен деп. Рабочий болуп иштедим. Ассистент режиссер болуп иштедим. Экинчи режиссер болуп иштедим. 2 жолу ВГИКке барып өтө алган жокмун. Анан кийин 3-чү жолу эми акыркы жолу барайын деп барып өтүп келдим. Болбосо кайра ошо политехке бүтүрүп бир инженер болмокмун. Инженер да жакшы кесип. Ал эми окуу жайды тандап атканда агай, ошол сүйүңүздөн эле ошол окуу жайды тандаган экенсиз да демек. ВГИКти. Ооба. Ошо ага өтүшкө 5-6 жыл кетти. Даярдоо, иштеп, 1 жыл грузчик болуп иштедим. Турмушту көрөйүн дедим. Режиссердук кесип ошону кандайдыр
талап кылды. Талап кылат да, керек нерседен. 5-6 жыл ошо текке кеткен жок. 5-6 жылдан кийин баягы ар жак бер жакты кичине көрүп, кинону түшүнүп, чоң режиссерлор менен иштеп, Төлөм Шакеев, Болот Шамшиев, Мелис Убукеевтер менен иштеп, кино деген эмне экен, кыйноо деген түшүндүм да, кино деген кыйноодо. Анан барып өткөндө да эң мыкты факультетке өттүм, ГИКтен, эң мыкты мастерге өттүм. Азыр ГИКтин аты ошо Сергей Аполлинарович Герасимовдун атында. Ошо мастерден окудум мен. Бүттүм. Негизи агай, сиздин ошол режиссер катары, мисалы мен сиздин кайсы бир деңгээлде окуучуңузмун, студентиңиз менен. Сиздин ой чабытыңыз абдан жагат. Мисалы ошол эле жөнөкөй жашоодогу окуяларды бир өзгөчө режиссердук көз караш менен караганыңыз же болбосо, мисалы башка режиссерлор ошол нерсени баяндап айтып атса, сиз ошол нерсени символдор аркылуу же болбосо жаап жашырып, бир көрүүчү өзү тапса деген бир мааниде тартканыңыз мисалы жагат да. Анан менин байкашымча баамда ар бир адамдын, ар бир режиссердун өзүнүн бир жанры бар. Анан сиздикини мен көп байкайм, адамдардын ички сезимин, ички туюмун көбүрөөк чагылдыранга аракет кыласыз да. Анан бул жанрды тандап атканда мисалы адам өзүнүн табигатынан эле тандайбы же дейли бара мисалы мага комедия жагат деп комедия жанрын тандап кеттиби? Менчи ошо адам, ар бир адам табигаты, мүнөзү бар. Ошого карата иштеш керек, ошого карата кандайдыр чыгарманы тандаш керек, сценарийди жазыш керек, теманы тандаш керек. Жанагы орусча айтып койт го, многостаночник болбош керек да. Бир күнү эл комедия каалайбы, комедия тартып, эртеси күнү трагикомедия тартып, бүрсү күнү трагедия тартып, бүрсү күнү дагы бир күнү бир мелодрама тартып, бир күнү сериал тартып. Менче ар бир адам бул турмушта, бул чыгармачылыкта өзүн ордун табыш керек, ордун билиш керек. Эмнеге сен ошо жакынсың, мүнөзүң карата ойлош керек да. Анан ошону кандайдыр түбүнө чейин изилдеп, өмүр бою ошол жол менен кетиш керек. Бир күнү солго, бир күнү оңго, бир күнү эмнени каалайсыңар дегендей, анда бул чыгармачылык эмес, бир оюн сыяктуу гана болуп эмеде мындай профессионалдар болот. Жогорку деңгээлде профессионалдар бар, бирок кандайдыр чыгармачылык адам, чыгармачылык эмеден кичине алысыраак да. Баягы сүрөтчү деп коет го, художник. Профессионал бар, художник бар. Ошо художникке жакыныраак болуш керек да. Ар бир нерсени баягы колдон келсе же туш келген эмени тартып бербей, өзүңө жаккан, өзүңө жүрөгүңө жакын, ошо кандайдыр бир өзөгү болсо, ошо өзүң жүрөгүңдөн өткөзүп, өзүңдүн кандайдыр ойлоруңду, кандайдыр сахналарды, өзүңдүн кичинекей кестеби, балалык кестеби, кийим болобу, фантазия менен туруп, негизи мындай аралаштырып өзүң эмеңди чыгарыш керек да. Ошондо бирдеме чыгышы мүмкүн да, кызыктуу. Кызыктуу өзүңө. Жана элге кызыктуу болсун деп тартканда анда бүттү иш. Анда жанагыдай технар болуп кетесиң да, профессионал. Мындай өзүңө кызыктуу болсо, башкалар да кызыктуу болот менимче. Анткени бул менин оюм, же бирөөдүн оюн, бирөөнүн чыгармасын алып туруп, өзүм турмушумдагы көз карашымды, кандайдыр ой жүгүртүүлөрдү кошом да, кошуп туруп, кандайдыр өзүмкүндөй чыгарам. Бирок түбү башка жердендир. Мындай нерседе жана айтып атпайсызбы, теги кичинекей нерседен, жөнөкөй нерседен, кичинекей нерседен баягы ошону изилдеп, кандайдыр тереңдетип, кеңейтип, бул ар бир нерсенин эмес орду бар да дүйнөдө. Ошо эмнеси бар? Философияда эмне бар? Түшүнүктө эмне бар?
кыргыз маданиятына кандай эме келтирет? Сага биринчи кандай кызыкчылык барбы, жокпу? Кандайдыр ошодон чоң бир нерсени чыгарыш керек. Негизги дүйнөдө 33 эле сюжет бар. Ошо 33 сюжеттин тегерегинде жанагыдай варианттар көп деген ар ким өзүнүн эмесин кошот. Даже классикалык чыгармаларды ошо өзүнүн эмесин кошуп туруп башкача алып чыгат. А кээ бирин канонический деп коет, театрда көп, азырда театрда бир топ пьесалар өзгөрүлүп жатат. Мисалы Шекспирдин пьесалары канча 100 жылдар бери метод атпайбы? Же белгилүү мындай классикалык музыкалар. Музыка андан бетер пьесадан дагы эме оңдай албайсың да, нота бар да. Нотадан алыс кете албайсың. А бирок ошондо дагы ар бир дирижер өзүнүн кандайдыр ошого оюн кошу менен, оюн, мүнөзүн, кандайдыр кесиптик бир нерселерди киргизет да. Ошон үчүн көп классика музыка угуучулар мен ошол чыгарманы башка дирижерлор, мыкты дүйнөдө мыкты дирижерлор мындай жазган да, оркестрди баштап. А бирок мен ушуга барам дейт. Мага ушул жагат да? Мисалы Караян деген эме австриялык чоң дирижер, же Россияда, же Америка дирижерлор. Ошонун эмесин чыгармасын уккум келет деп интернеттен. Анткени 10-15 түр бар. Бир симфония, мисалы Моцарттын бир симфониясы 15-20 түрлөрү бар. Ошо нотанын эмесинен чыкпайт, а бирок дирижерлору башка. Көрүүчүлөр, угуучулар ошого барат да. Мисалы театрда пьеса өтүп атканда аны 5-6 жолу көргөн, а бирок жаңы бир режиссер башкача бир ракурс менен ошону койгондо пьесаны театрда. Ошон үчүн классика деп ошон үчүн айтылат да, бул бая эленген элейт да, заман элейт. Мыктыларны. Азыр мисалы сен мынча премия алдың, мынча эметтиң дегениңмен кийин мүмкүн эч бир приз албаган же анча белгилүү эмес чыгарма эленип калат, 100 жылдан кийин ошо классика болот да. А жана классика деген баягы 400 жыл, 500 жыл немери калып атпайбы? Ошо эң мыктылар заманын эмесинен өткөн, элегинен өткөн деген да. Сонун жооп болду, рахмат агай. Анан сиз ошол ырлардын түрлөрүн айтып калдыңыз. Бул жактан сурап кетпесем болбос. Шамбала фильми, мисалы ошол эле Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинин негизинде тартылган фильм. Анан көбү мисалы Болот Жамшиевдин Ак кемеси турганда деп айтып атышат, бирок сиз айткандай, бул нерсеге дагы канчалык көз караш көп болсо, ошончолук көрүүчүлөр дагы аң сезими өзгөрсө керек деген оюм бар. Анан бул чыгарма менин билишим боюнча сиздин ичиңизде канча бир жылдар жатып, канча бир жолу өзүңүздүн элегиңизден өткөрүп, анан чыгарган тасмаңыз. Анан бул тасма тууралуу сурагым келип атат. Мисалы аты Шамбала өзү эле бул ошол кандай десем аруу бир жер экендиги, өзүнчө бир кандай метафора сөз да. Анан мунун ичинде дагы көптөгөн метафоралар камтылган. Анан ошончо убакыттын аркасы менен келген эмгек да болбой турабы? Мисалы ошол Шамбаланын бүгүнкү күндө көрүүчүлөрдүн кандай десем жакшы баалап аткандагысы, ошол эле сыйлыктарды мисалы айтып атасыз 42, дашпасам 47 сыйлык элер алды. Анан ушул тасманы жаратууда алдын ала мисалы айтышкан болуш керек, жөн эле койбойсуңбу деген өңдүү сындар. Кандай жооп болгон ошол учурда? Андай суроолор, сөздөр көп болгон. Бул кичине мага да пайда деле алып келген жок. Кандайдыр эми Советтер Союзунун мамлекеттик премиясын алган фильм, элге белгилүү фильм, Шамшиевдин эң мыкты фильми
чакырабыз. Кинонун эң мыкты фильмин бири деп ушу мен кээ бирлеримде да сөз болгон, эми Шамшиев катандашып тартып атат го деп. Чыгармачылыкта атандашып ошондой максат койгондо эле бүттү, анда чыгарма чыкпайт. Бул бир. Экинчиден ошо стилди, ошо Болот Шамшиев тарткан сценарий менен мага тартуу эч бир кызыкчылыгы да жок болчу. Экинчиден бул повесть «Новый мир» журналына чыкканда эле ошондо тартайын деген оюм бар болчу. Анда ВГИКти 3-курста окуп жүргөм. Мурда Болот Шамшиев менен караш окуясында 2 жыл иштегем, башынан аягына чейин. Анан ошо угуп калдым. Шамшиев уже баштайын деп аткандан кийин кичинекей киностудияда жаңы эле тартылып атса, 2 фильм катар менен кетпейт да. Ошо менен ол ой калып калган. Калып калгандан бирок жок болуп атыр да. Кандайдыр ошо жүрөгүмдө калып дегендей. Аны 90-жылдарда Кошокчу деген фильм Ташкент эл аралык фестивалдан эң мыкты режиссер, аны эң мыкты аялдын ролу приз алгандан бир түрк режиссер, продюсер жаап калды. Кошокчу фильми сатып алды Түркия үчүн, дубляж кылып, анан ошо жакта Түркияден көрсөттү. Анан кандайдыр сунуш берди. Проектиңиз болсо мен каржылайын. Раз ошол убакта 90-жылдарда киностудия туруп калган, баардыгыбыз штаттан чыгып кеткенбиз, жумуш жок, каражат жок, каражат фильмге да жок, жашоого да жок дегендей кичине кыйын убакыт болуп калбадыбы. Анан ошо ой келди да кайра. Анан айттым, ошо ак кеме деген бар, тартайын дегем, тарта албай калгам. Ошо себеп менен анда эми мен бир суранышым, муну түрк вариант жаса. Ошо Кара деңиздин жээгинде болгон окуя болсун дегенден мейли деп аны жаза баштагам. Чыңгыз Айтматовдон уруксатын алгам. Чыңгыз Төрөкулович өзү Стамбулга келип, келишимге кол коюп, биринчи бая траншын алып, анан ошондо эле сүйлөшкөндө мен өзүм оюмду айткам. Мен Шамшиевдин ак кемесин кайталабайм, эч бир кызыкчылыгы жок. Мен вообще башкача тартам. Негизи идеясы, философиясы калат, сюжетин өзгөртөм, стилин өзгөртөм, актерлордун ойногонду өзгөртөм, баардыгын эметем. Баягы кинонун тилин көбүрөөк киргизем деген ошо баягы нюанстарын айтып берсем, ойлонуп, мага жагып атат деди сен айтканың. Тарт, именно негизги экранизация ал өзүнчө, а сеники по мотивам негизи кино түшүргөндө ошондой болуш керек го. Сен айтканың даже тиги мен повестимди да мындай кайталабай, кандайдыр башкача, бирок негизги ой эмеси бар экен, өзүңө мен кошуп атасың. Мен айттым, кошуп атам, ошо дагы процессте кошулат. Азыр баягы уруксат алгандан кийин эми кайра баштан жана баштадым дедим. Сен ошомен. Анан кийин финансовый кризис болуп калды дүйнөдө. Тиги продюсердин акчасы жок болуп токтоп калды. Анан кейип калдым. 30 жыл күтүп жүргөн эми дагы эмедет деп. Кудай жалгап 90 жылдыгы, Айтматов 90 жылдыгына биздин өкмөт каражат берип калды. Анан ошо сценарийимди кайра кыргыз вариантына оңдоп, башкача кылып жазып, анан ошо кандайдыр конкурстан жеңип акча каржылана баштады. Ошону тарттык. Ошондо 50 жылдан кийин чыккан мындай чыгарма болду да. Менимче шашпаш керек да. Менимче ошол убакта тартпаганымда, аз эми азыркы күндөн карап мындай ойлоп атам да. Жакшы болгонбу. Түрк вариантын тартпаганыма да жакшы болгонбу. Да баягы жаңы ойлор келип, жаңы канча оңдодум. Бир
30-40 вариант сценарийсин жазган. Тиги даже ортосундагы сценарийлерди эстеп көрсөм азыркыдан башкача. Ошону бүттүк. Мен коркконум ошо коомчулук, биздин интеллигенция, чармачылык кандай кабыл алат деп буюрса баардыгы, мен даже күткөн эмесмин анда. Почти 100% баардыгы жакшы кабыл алды. Бул биринчиден деди. Эч бир салыштыруу баардыгы караганда эле айтып атты 5-10 минут салыштыра баштадык дейт. Аны карасак эле башкача кетип атат дейт, башка чыгармада кетип атат. Аны тиги уже Шамшиевдин аккемесин унутуп, даже Айтматовдун эмесин унутуп, бирок ошол идея, атмосфера, философия бар. Ошол кызыгып, бул башка чыгарма экен деп мындай натыйжа эметти да, баарын жакты деп, тиги бул деп. Башкача стиль экен, башкача туура ушундай эмес керек деп. Фестивалдарга жибере баштадык. Бул жакта жанакы Момун атабыздын айткан баягы жомогу дагы бугане тууралуу башкача берилген да. Анан агай биз азыр Шамбаланы баягы профессионалдык деңгээлде түшүндүрүп бере атабыз да. Жөнөкөй бир элге жөнөкөй тил менен айтканда, мисалы, сюжеттин кайсыларын өзгөрткөнсүз, кайсыл нерселерди метафорага айландыргансыз, мисалы. Сюжеттин кайсыларын, кайсы жерин өзгөртсөм, ал мындай узун сөз болуп кетет. Негизи мен сюжетти экинчи, үчүнчү планга койдум. Кинодо ушундай эме бар. Биринчи баягы көрүнтү менен изображение. Ошо көрүнтү менен кандайдыр ошо өзүң ойлоруң, ошо сахнадагы кандай эмне пикир чыгып атат, эмне ой чыгып атат, ошолорду кинонун тили менен көрсөтүш керек да. Жана баардыгын эле сөз менен, сахна менен баарын чайнап бербей, айтып бербей, аша чаап ойногонду турмушта да өнөш керек да. Турмушта байкап көрсөңөр, эл мындай апыртып, көзүн алаңдатып, анан тиги мындай ачык сүйлөйт да. Айсбергдей да. Негизи кинода болуш керек ошондой, чыгармада ошондой болуш керек. Кандай чыгарма болсо да, адабият чыгарма, кино чыгарма, айсберг 70% суунун астында да чоң эмес. Үстүндө кичинекей эле 25% көрүнүп турат, бирок адам түшүнөт да бул айсберг экен. Чокусу гана суунун үстүнө чыгып турат, оор салмагы менен алдында барлыгы. Кеп ошол жакта да. Кинодо ошондой болуш керек да. Керегим сага айтам, келиним сен ук дегендей. Сюжет биринчи планга чыкпаш керек. Бул мен өзүм позициям, стилим да. Кинонун тили деген бар. Музыканын тили өзүнчө, сүрөтчүнүн тили өзүнчө. Сүрөттө бир эле кадрда, фотонун, сүрөттүн өзүнчө бир эле эме сүрөт. Мындай сүрөтчүлөр, чоң сүрөтчүлөрдү уже канча 100 жылдан бери эл барып, суктанып, Эрмитажга, музейлерге барып туруп карап атпайбы? Дагы карайт, 1000 жыл карайт да, канча болсо да. Ошон үчүн кандайдыр апыртпай, ачык айтпай, анан жанагы каармандар кээде менден сурады, повестте, анан тиякта тиги аябай зөөкүр эле Ороскул. Момун тиги аябай момун эле, ошон үчүн аты Момун. Сиздики Элдамурун түшүнүксүз дейт. Ойдон экөө тең нормально, экөөнүн мамилеси жакшы. Анан эме, анан бара-бара мен атайын жасадым дедим. Баягы тескерисинен. Жаман кишини Элдамурун жакшы жагын көрсөтүп, билгиспей акырын-акырындан негизи баягы кишини бир таанышканда Элдамурун билбейсиң да. Ким экенин. Нормально кийинген, интеллигентный, акылдуу сөздөрү сүйлөйт. Анын кылык иштери акырын да билинбейт, аны бара-бара билинет, анан тигинтет, аны акырын анан кийин көрөзөт да өзүн. Бул жерде тескери. Момун жакшы болсо, Элдамурун жана өтө эле тиги байкуш кылбай эле, байкуш болуп калбай, эч бир мындай каршылык көрсөтпөй, өзүн баягы аксакалдын немеси деген аксакалдай болуш керек да. Тиги күйөө бала да болуш керек. Анан бара анан кийин финалда ким экени даже эме айтылбаса түшүнүш керек да, түшүнүк болуш керек. Биз ошондой эметкенбиз да, ошондой аракетке эметкенбиз. И фильмдин оюн, философиясын да
анда башкача кандайдыр элдин белгисиз түшүнүксүз тигинде мындай бара бара кызык мындай кичине кызыгыраак болот. Башында эле ачып тассаң тиги кандайдыр мындай каарман, жаман каарман деп коелу, бул жакшы каарман. Аягынын ичинде ошондой болсо уже кызыксыз да. А бул кино деген турмуш деген процессте билинет. Процессте өзгөрүү болуш керек да. Сонун жооп болду агай. Анан чыгармачылык жаатында сүйлөшүп атабыз. Алгачкы сиздин ошол тушоо кескен фильмиңиз кайсы болгон? Тушоо кескен өзүмдүн фильмим эл арасында деген толук метраждуу көркөм фильм. Болот Шамшиев менен бирге эки режиссер постановщик болуп тартканбыз. Бити бүт келгенде Шамшиев өзү келип сунуш кылган. Сен бүт келдиң, караш-карашта экөөбүз иштешти элек. 2 жыл аябай мындай оор фильм болгон да. Мен бул фильмди 1 ай иштеп эле фильмге кетем. Эртегилген турналар фильмди баштайм. Сен муну өзүң бүтүрөсүң негизи. Мен өзүм кыска метраждуу дипломдуу ишим бар, сценариym бар. Гиттен бекип келгем. Мун үчүн мен тиги Герасимовдон барып уруксат алыш керекмин, Гиттен уруксат алыш керекмин десем бар деп эметип. Анан барсам Герасимов каршы чыкты. Эки кочкордун башы бир казанга кайнабайт деп. Эки режиссер бир фильмди тартыш кыйын. Эмне кыласың? Кичинекей фильм болсо дагы өзүң тарт. А мен тиги иши менен иштешкем, тигинде эмне десем, баары бир дейт. Ал мындай иштешкен башка, мындай эки режиссер тең ата болуп иштеген ал башка. Анан баягы экинчи мастерибиз ошо аялы Тамара Федоровна Макарова. Ну пускай он снимет. Все-таки опыт будет, практика будет. Мейли деген ошончо тартып калдык. Шамшиев ошо съемканын аягына чейин чыкты. Анан кийин кетти тияка. Бирок ортосунда уже тиги фильмди баштаган. Монтажын мен өзүм бүтүрдүм. Алгачкы фильм болгону, бирок мен толук мен оюмдагы фильм эмес да. Бул негизги эки режиссер болгондо ошондой болот. Ооба. Бая мен жаңы бүтүп келген депутат болсом, сценарийге мен киришкен жокмун. Ал уже бекитилген экен. Худсовет Айтматов бар, Ашымжак Ипеков бар, чоң жазуучулар, киночулар уже бекитилген. Баягы мен тажрыйба болсун деп фильмди бүтүрдүм. Фильм Бүткүл Союздук кинофестивалында 1-чи орун алды Ашхабадта. Эң негизги 1-чи фильм деп Кайчылаш жол деп эсептейм. Ал сценарийсин өзүм жазгам, өзүм тарткам. Анан кийин кошокчу, толук метраждуу. Анан баягы директүү фильмди тарткам. Негизи директүү фильмдер оюн фильм тарткан режиссерга дагы пайдалуу. Кайсы режиссер болбосо, мындай чу дегенде мен оюмча директүү фильмди башташ керек. Директүү фильм деген бул турмуш, объективден турмушту көрүш керек. Анализ кылыш керек. Адамдын баягы жумуш убагында чабан болобу, токар болобу, токойчу болобу, билбейм, ашпозчу болобу, мүнөзүн көрөт, турмуштагы мүнөзүн көрөт, таанышат. Мурда болсо башкача карайт, маани бербейт. А баягы уже киного келгенден кийин директүү фильм ошону чогултуп, эметип, баягы монтаж кылганда көрөт. Турмушта актер эмес, тиги каармандар да. Ооба. Кандай мимика жасайт, кандай сүйлөшөт, үйдө кандай мамиле кылат, кандай иштейт. Жана театрда да эмес да, тиги обязательно сахнага кайрылып, камерага кайрылып, бир эме эмоция болсо көздүн жашын чыгарып, анан тиги жини келсе тиги эметип эле түбүнө андай турмушта болбойт. Ошон үчүн директүү фильм өзүнчө кандайдыр бир этап базарым болуш керек да. Мен баягы ошо өзүм баягы студенттериме да окуп жүргөнсүңөр. Ооба. Элдин такай айтам. Ооба. Директүү фильм, анан кийин
толук метраждуу тартаардын алдында эң аз 3, 4, 5 кыска метраждуу фильм, даректүү болобу, анимациялуу, оюн фильм болобу, ошо 4-5 фильм тартып, анан кийин толук метраждууга кириштеп. Анткени кыска метраждуу оңой эмес, кыска бир 10-15 минутка жана оюн киргизүү, ошо кинонун тили менен ошону элге кандайдыр көрсөтүү бул чоң иш. Толук метраждуу башка проблемалары бар. Арды узун метражга 1,5 саатка, 2 саатка ошону толтуруш керек да. Кандайдыр сахналар менен кызыктуу бир аңгеме айтып бериш керексиң да, бир кызыктуу, терең бир ойду алып чыгыш керексиң. Жөн гана кадрлар эмес, сүйлөгөн кадрлар болуш керек, Жана эме да ошо биздин ошо мастер айтчу, кассаң да терең кас деп. Күрөктө басканда жарым жартылай күрөө эмес, тереңирээк касыш керек да. Кичинекей болсо да тереңирээк ойлорду эметип, үстүнө жаткан эмелерди көрүнүү эмелерди татып койсоң ал бир, көрүнбөгөн, айтылбаган, келе түшүнбөгөн нерселерди алып чыксаң, алып чыгып баягы чайнап оозуна тыкмай эмес, кандайдыр баягы метафора катары, семиотиканын тили деген бар, семиотика. Кандайдыр мындай башка ыкма менен берип коюш керек да. Түшүнгөнү түшүнөт, түшүнбөгөнү дагы бир көрсүн, же түшүнгөнгө аракет кылсын, Ооба. Анан дал ушул сиздин Кошокчу фильмиңиз, бул негизи эле сиздин бардык фильмиңиз сөзсүз түрдө бир кинофестивалдан, сөз эл аралык фестивалдан сыйлык алмайынча кайтпайт. Өзгөчө ошо Кошокчу фильмин дагы айткым келип атат. Ал ошо Азиядагы, Латин Америкадагы, ошол эле Африкадагы эл аралык сыйлыктарды багындырган фильм, ошол эле мыкты аял ролу үчүн, режиссурасы үчүн, сценарий үчүн. Анан бул фильмди тартуу идеясы качан жаралып, кандай этаптарды басып өткөнүн билгим келип атат. Бул эме мындай болуп калды. Теги биздин башкы редактор, Кыргызфильм башкы редактор, белгилүү жазуучу Ашым Жакыпбеков, анан студиянын директору чакырып, артык сен уже 10 сценарийден баш тартып атасың. Кээ бирлер наоборот тиги фильм бергиле деп талашат, урушат, проблема коет. Сен бүт эле эмеден. Мен жакпаса, мен даректүү фильмдерди эле тартып жүрөйүн дедим. Жакпаса, ушундай бир мүнөзүм бар болчу, менимче туура. Анан азыр бир студияны кичине мындай студияга жардам бер. Бир фильмибиз башталып, ошо тартылбай калды. Аны мындай план толтурбаса, кийинки жылы ошонун акчасын бизге уже толук бюджетке бербейт. Мына эме бүт сценарийлерди карап көр, тандай өзүң. Кайсын эметсең, мен айттым, убакыт аз калды го. Тиги берки фильм уже бир топ убакыттын план бар да, убакыт берилет. Эми жардам бер, сен баягы уже тажрыйбаң бар кинодо. Деп анан кийин ошо Кошокчу деген Талип Ибраимовдун сценарийси эмип калды. Аны окудум. Жаккан жери да болду, сахналар, жакпаган жери да болду. Айттым, мен могу сценарийди алайын, бирок өзүм оңдойм, эч ким киришпесин. Талип Ибраимов менен да сүйлөштүм, оюмду айттым, ал макул болду. Анткени убакыт аз да. Арды баягы агиши кичине көбүрөөк диалогтарды сөз менен баягы түшүндүрүп берди. Мен аракет кылдым бул жерде, кинонун тили менен. Бирок убакытта тар болгондон толук эмете алган жокмун да. Бирок съемка убагында да өзгөртүп аттык, кошуп аттык эме. Ошол фильмди тарткандан кийин баягы биринчи Кыргызстанда фестиваль болду. Кыргыз кинонун фестивалы. 3 жылдын натыйжасы. Анда кыргыз фильмде көп фильм чыгарчыды. 5-6 фильм. Тең кыргыз телефильмде да бир 3-4 фильм чыкчу. Ошо 3 жылдын натыйжасы бир 15-20 фильмдин ичинен бүт пристерди алып кетти. Эң мыкты фильм, эң мыкты сценарий, эң мыкты режиссер, эң мыкты операторский ушундай эмелерди
Анан жана башка жерден дагы. Ошо фильм кандайдыр мага дагы бир сабак берди да. Жанагыдай, то есть сабак кандай өзүмдү эметтим да, мен баягы туура жолдо экенмин. Баягы көп сөз болгондо баягы бекер сөз деп коет го. Же бу театр эмес, бу кино. Кинонун өзүнүн тили бар. Ошо жакты качырып, ошо мага ошо да жакчы да. Диалог аз болгон. Мен өзүмө дагы эми башка режиссер башкача тартат. Жанагыдай мен айткым келбейт, ошо көп диалогтор бар жаман фильмдер же бул андай жол туура эмес. Андай эң мыкты фильмдер бар. Эң мыкты дүйнө классика фильмдери бар. Өз анын өзүнчө жолу бар, стили, башканын өзүнчө жолу бар, дагы жолу бар. Чыгармачылык адам, режиссер. Ошону тандаш керек да, сага кайсы жагат. Анан жана катары менен баягы уруп бербей, тигинде көрөйүн, мунда көрөйүн деп. Дагы тескерисинче адам өздүгүн жоготуп атпаш керек. Анан жана ошо кандайдыр ошол көз карашымды, ошол стилди баягы жумушта калып калдык да. Баягы мындай мугалимдик кесипти вообще менин оюмда да жок болчу. Баягы бияка келип сабак берип калдык кино жагынан Манас, Кыргыз-Түрк Манас университетинде. Ошол өзүм баягы түшүнүктөрүмдү балдарга таңулаган жокмун. Тигини да көрсөтөм, жанагыдай мына мыкты ушундай фильмдер бар, сөзү көп. Жана мисалы 12 деген 12 разневных мужчин. Американын мыкты классикалык фильми бар. Сергей Михалков экинчи жолу тартты. Бир бөлүмөдө 2 саат. 2 саат сөз менен, диалог менен башынан аягына чейин кишини кармап турат. Көңүлүн. Мыкты фильмдер да. То есть тигиндей фильмдерди көрсөттүм. Тигиндей фильмдер. Анан кийин балдарга кандайдыр ички дүйнөсүн кичине ачууга, сураштырып, байкап сыртынан. Сен айылдан кайсы жерден келдиң, айылдан келдиң, шаарданбы, мектепте эмне кылдың эле, эмне кызыкчылыгың бар, давай бир теманы эмет, эч бир эметпейм да алып келет. Мындай айтканда, мага уже жакпайт билем, бирок ошону тигин аягына чейин чыгарабыз да, анан өзү баягы түшүнөт, мындан чыкпайт экен, бул кандайдыр меники эмес экен деп, анан акырын өзү ошо жолду табыш керек, кандайдыр өзүнүн жолун чечиш керек, эмес керек да, ошо түшүш керек. Биздин багыт ошо адамдын ички дүйнөсүн, ой жүгүртүүсүн билип, ошо багытка акырын өзү тапкандай кылып, ошо сценарийди өзү жазгандай кылып, өзү монтаж кылгандай кылып, эметип, кишинин бутуна туруп, мындай сүйүнүп, анан ошондо же барбы, же жокпу чыгат. Ошо азыр эми Кудай буйруса Кыргыз-Түрк Манас университетинин 400ге жакын эл аралык кинофестивалдардын приздери бар. Болгондо дагы жарымдан көбү профессионалдык фестивалдардан, баягы студенческий же жаштардын арасында эмес. Өзүнчө кандайдыр мектеп болуп калды да. Туура айтасыз. Анан бул Кыргыз-Түрк Манас университети жана кыргыз фильми бул сиздин жашооңуздагы өзгөчө орун ээлеген нерселер болуш керек. Мен азыр кыргыз фильми тууралуу сөз кылгым келип атат. Ошол кыргыз фильми сиздин жашооңузду канчалык деңгээлде бурду, же болбосо кандай нерселер менен эсиңизде калды деген суроо. Кыргыз фильм, кыргыз кино ошол убакта дагы, азыр дагы кандайдыр аябай чыгармачылык жагынан бийик деңгээлде, планкасы аябай мындай жогору да. СССР убагында, Совет өкмөтүнүн убагында СССРде 300ден ашык көркөм, толук метраждуу көркөм фильм чыгарылчу. Кыргыз фильм 4-5 фильм чыгарчу да. Ошо 15 республика бар болчу. Украина, Прибалтика, Грузия, Азербайжан, Армения, Орто Азия барлыгы. Ошонун ичинен эң мыкты Россиянын анткени эң мыкты режиссерлорду ошол жакатын алып барчу, каражат, чоң киностудиялар бар болчу. Ленфильм, Горький, Мосфильм, тиги мультипликация, Ялтинский фильм, анда Крым тигемеге кирчү да. То есть чоң фундамент бар болчу.
Анан ошо экинчи, үчүнчү орунда кыргыз киносу менен Грузия киносу. Мындай мыкты фильмдер, өздөрүнүн кандайдыр стили бар болчу, режиссерлор мыкты болчу. Ошол мектеп ушул убакка чейин кандайдыр бийик деңгээлде келе жатат. Мен бая жаш кезимде ошо келип, ал убакта мыкты директив фильм, мыкты документалистика болчу. Толук метраж мыкты фильмдер чыкчу. Чоң мен деген артисттер түшчү. Ошондо да тиги Бакен Кыдыкеев, Муратбек Рыскулов, Советбек Жумадылов, Сүймөнкул Чокморов, Таттуу Турсунбаева, толгон мыкты мен деген артисттер бар кезде биз казактарга, орустарга суктан чыкты. Биздин артисттер аз, бир эле театрыбыз бар, тилерде канча театр бар, канча типаждар бар актерлор, ар кандай каалаган тандайсың. Көрсө бизде да мыкты артисттерибизди билбей бартабай жүрүпбүз. Ошол убакта артисттерибиз аз деп, азыр аябай оор заман болуп калды. Мындай бир жакшы фильмге жакшы бир кыз каарман же жакшы бир эркек каарман, баатыр, эме балдар жок да. Балдар, кыздар жок. Ошон үчүн айла жок деги театрдан, бияктан, театрдан эметебиз. Кээде сурап калышат, мындай түзүрөк актериңер жокпу? Барбаган себеби артисттер турмушу, киночулардын турмушу, айлыгы, сапа эмеси аябай мындай түшүк да. Ошон үчүн бул жерге көп балдар келип атпайбы? Мыкты балдардар театрда мыкты актер болуп кете турган, кинодо сырткы көрүнүшү да бар, таланты да бар. Бүт жагынан маданиятка кетпейт. Анткени арден окатың лалбайт экен. Ата-энеси да айтат экен да. Ай балам, сен арден үй бүлөң эмес, өзүңдү бага албайсың. Андан көрө содага бар, эконом факы бар, юрфакы бар, тияка бар, бияка бар, өзүң менчик ишиңди жасам не аласың ады? Кинодун жок болсо, бир жылда эки ай тартса, азыр киночулар ушинтип жүрбөйбү? 4-5 жыл, 6 жыл кино тартпай бир тиын албайт эшен. Көп таланттуу адистер кетишти. Башка тарапка кесипке кетишти. Кайтыш болду, Россияга кетишти, Казакстанга кетишти, иштеп атат. Бизде жанагы бирок биздин бая кандайдыр жетекчиликтерибиз көп маани бербейт ошо маданияттар маана. Акыркы жылдарда кичине эме мындай келет. Жылыштар бар. Азыр жаңы бир указдын, президенттин указы чыкты. Садыр Жапаровдун чыкты, эми баягы дагы колго тие элек ошо каражаттар. Ошолор эметсе кандайдыр бир киного мен деген артисттер келет, актрисалар келет, акча табат, өзүн өзү жок дегенде багат да. Болбосо азыр артист деген бая тамадалык менен окат таппаса азыр окат кыла албайт. Ошон үчүн маданияттын акыбалы азыр кыйын. Түшүнүктүү. Чоң рахмат агай. Незе сиз менен көп темада, көп маек кылганга дайыма даярбыз, дайыма жакшы көрөбүз. Бирок убакыт учкан куш экен. Сиздер менен мен Нурайым Кудабаева болдум жана Автопортрет программасы. Ал эми биздин сүйүктүү, биздин жакшы көргөн мугалим агайыбыз жана кыргыз элинин дал ушул кыргыз маданиятына кошкон чоң салымы менен элге таанымал режиссер Артыкбай Сүйүндөков агайыбыз болду. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Рахмат.